Uranın Аккалпак майрамыңар менен Көп улуттуу калк жашаган Өзгөн шаарынын жаштары бүгүн Ак калпак күнүн шаңдуу белгилешти. Башына улуттук баш кийимди кийип, көчө бойлоп жүрүшкө чыгышты. Өзгөн шаарыбызда жалпы ушул кыргыздын улуттук кийимин калпакты даңазалоо максатында иш-чара болуп өтүп жатат. Ар дайым ак калпагыбыз башыбыздан түшүрбөй, бийик сактап, жакшы кийип жүрөлү деген ниеттебиз. Мамлекетибизде өсүү өнүгүү болсун, эр азаматтар мамлекеттин өнүгүүсү үчүн салымын кошо берсин. Иш-чаранын негизги максаты ата бабабыздан калган улуттук баш кийимди даңазалоо жана анын жаштар арасында кадыр баркын жогорулатуу болуп саналат. 5 март күнү гана калпакты кийбестен бул 4 сезонго ылайыктап кийсе болот да. Кышкысы бар, жайкысы бар. Өзүм мисалга алсам, менин башымдан ак калпак түшпөйт. Биз мисал үчүн Кытайдын, Түркиянын кийимдерин кийип жүрөбүз, бирок кыргыздын кийимин кийишинен уялабыз да. Анткени тажияда же болбосо той маракеде кийип калбадыкпы? Кыргыздын улуттук кийимин күндө да кийип жүрсөк болот мисал үчүн. Бирок тилекке каршы жаштар ак калпакты 5 март күнү же майрамдык иш-чараларда гана кийбесе, башка күндөрү көп деле кие беришпейт. Айрымдары аны күндөлүк турмушта кийүү ыңгайсыз экенин да айтып жүрүшөт. Ошол себептүү Оштогу дизайнерлер калпакты заман талабына жараша жаңылап тигүүнү колго алышты. Алардын бири Рахат Байгазакова ар кайсы кездемени тандап отуруп, акыры калпакты кийизден эмес, ак баркыттан тигип көргөн. Биринчи өзгөчөлүгү башка эркек бала кийгенде ар кандай формадагы баштын формасы ар кандай болгондуктан ошо ар кандай формага түшө берет да. Андан кийинки өзгөчөлүгү, например, кийиз калпактарын биз аябай кылдаттык менен жуушубуз керек, кир болгондочу. Мен бул калпакты тигип көрүп, жана кир болгондо баягы стиральный машинага деле салып туруп жууп, кайрадан өз калыбына келтирип кийсе болот да. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө калпактын 100гө жакын түрүн кезиктирүүгө болот. Алар тилик калпак, айры калпак, сайма, туюк калпак болуп негизги бөлүктөргө бөлүнөт. Бирок уус чеберлер өз табитине жараша формасын, түсүн түрдүчө өзгөртүп жасап келишет. Зыйнат Ибраимова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.